Hazır tutayımcı ayak var kuylağı. Niyag уже büttü ses mi koydu? Niyag stena polnu betonu bilen büttü. Plita basılar degeniz holat. Plitaga dayar biyaga. Mana ушундай туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу, кайрымдуу жүрөгү мээримге толгон кыргыз элим. Кудай буйрса, биз Ак-ниет Аманат коомдук фонду көрүп атасыздар, билип атасыздар, сезип атасыздар. Биздин фонд 1 жашка толдук буйрса. 1 жаштын ичинде эмне жумуштарды жасадык? Кимдерге кызмат кылып бердик? Кимдер менен кимдердин ортосунда кандай көпүрө болуп бере алдык? Анын бардыгына сиздер баа бересиздер. Дагы да бааңыздарды бериңиздер. Албетте жакшысы да болду иштин, жаманы дагы болду. Бирисинин көңүлүн алганга аракет кылдык. Балким кээ бирлерине жардам бере албай, анын көңүлүн түшүрүп алгандырбыз. Мен учурдан пайдаланып кечирим сурап кетем. Ушул аралыкта кимдер көп инсандар кайрылып атат. Ошолордун арасында көбүнө жардам берип жетише албай калып атабыз. Ошолор бизге бүгүнкү күндө кээ бирлери капачылык сөздөрүн айтып чыгат. Урматтуу туугандар, биздин Ак-ниет Аманат коомдук фонду Ак-ниет Аманат фонду деп айтылганы менен өтө чоң деңгээлдеги бир фонд эмес. Жамаатыбызда бир 50 адам, 40 адам же түрктөр, же арабтар менен биргелешип иш кылган фонд эмес. Биз чындыгын айтканда фонд 4 эле киши менен бекитип ачканбыз фондду. Жетекчиси өзүм болом. Анан ошол менин аркамдагы 3 адам дагы кандайдыр бир себептер менен өзүнүн жеке турмушунан колу бошобой фондко дайым кызмат кылып бере алышпайт. Бирок кыргыз элим бар. Ошондуктан мен сиздерге таянып, сиздерге ишенип, бир гана жараткан Аллахка дайым жалбарып, суранып, Аллахка ишенип, урматтуу туугандар, бул ишти колдон келишинче аракет кылабыз. Токтобойт иншалла. Мына азыр көрүп атасыздар, комплексте иш жүрүп атат. Комплексте азыр мына биринчи кабатына толугу менен иш бүтөйүн деп калды. Могул тарабы уже 2 этаж боло турган жагы плитага даяр болуп калды, урматтуу туугандар. Эгерде мүмкүнчүлүк болгон болсо, плитасына карашып, жардам беришип, үстүнө кетүүчү 20 миң кирпич кетет. Ошол 20 миң кирпичке дагы бир ойлонуп көз салып турсаңыздар болот туугандар. Эми түшүндүңүздөр. Колдон келсе аракетти кылабыз дагы. Мына Сбербанк картага улам салып атасыздар, улам салганыңыздарга материалдар келип атат. Мына кече күнү 17 миң сомдук арматура келди, цемент келди. Андан мурун мен Таласка кетип баратканда 40 миң сомдук материал алып келип бергем. 600 метр арматура, 20 миң сомдук арматур, 20 миң сомдук жыгач, 40 миң сомдук материал алып келип берип кеткен. Плюс ошол малда бир тууганыбыз 2 тонна цементин жардам берген, бирөө $100 акчасын алып келип берип кеткен. Андан кийин мен Таласта болгон кезде 2 тонна цемент карыз калдырдык, кече арматур карыз калдырып, кече арматуранын акчасын төктүк, цементтин акчасын берелекпиз. Мына азыр ушундай усталардын акысын берели деп турабыз. Жүрүңүздөр, мен азыр усталардын мындай айтканда бир авансын берип турсак деп. Улам бая булардын дагы үй бүлөлүк эмесине, бала чакасына акча салып туруш керек, ошого керек болот. Ошого азыр берейин деп, Кудай кааласа, ниет кылып атабыз. Тынчсыздарбы? Кантип атасыздар? Чарчабай атасыздарбы? Тамам чыдасыңарбы? Курсак токпу? Ишти бүтүрөлү деп ойлонам. Шаша бербегиле, курсакты токкула. Ооба, мына жакыныраак келиңиз. Мен азыр дагы сиздерге өткөндө дагы ушу бересебизден калган. Андан башка мына азыр ишти кылып атасыздар. Келгениңиздерде 6 миң сом акча бердим, документиңиздерге. Андан кийин 1000 сомдон 2 жол бериптим, 1000 сомдон 2 жол бердим. Бир жол кереги кетип баратканда дагы 1000 сом бериптим. 8000 сом акча өткөрүпмүн, Кудай кааласа сиздерге. Мен азыр сиздерге дагы 28 миң сомго чакканда 28 миң сом акча болот могул жерде. Сиздерге ушул акчаны берип турайын, үй бүлөңүздөргө салып туруңуздар. Улам баяндай бөлүп берип турбасак, ато акырында баардыгын эсепке келгенде бир топ акча болот. Мен аны каяктан таап берем? Биздин арткабызда мунасын кылып берем, анысын кылып берем, же өкмөт же каржылап, же бир арабтар каржылаган жери жок. Жанагы карапайым элибиз 1 сомдон 5 сомдон бир кирпичке акча салышат. 500 сомдон 100 сомдон 1000 сомдон
Ошентип көптү көрсө көл болот деген ушул экен. Момундай чоң стройка карапайым элдин колдоосу менен болуп атат. Өзүңүз көрүп атасыз, өзүңүз сезип атасыз, билип атасыз. Эми колунан келгени $500 акча, $100 акчасын берип коюп атат. Колунан келгени канчалык келсе ошончалык алып келип жардамын берип атат. Кече күнү татуу нан алып келип берип атат. Өткөндө бирөө бир кирпичке 5 сом салып атат. Түндө 100 сом рубль салып атат, 300 рубль салып атат. Мага баардыгыңыздар жазып атасыздар туугандар. Мен дайым салганыңыздарда сурайм, кайсыл жактан салдыңыздар, жана мага аты жөнүңүздөрдү толук жазыңыздар и аманатыңыздар кайсыл жака деп мен дайым сурайм. Сиздер дайым мага фамилияңыздарды жазып жүрүңүздөр. Фамилияңыздарды мен өзүмдүн элге жар салбасам дагы кээ бирлер көп айтат да элге айтып чыкпа, сыр бойдон калсын деп. Мен өзүмдүн отчеттук китебиме жазышым керек. Ошондуктан мен дайым сиздерден сурайм. Мына сиздердин ар бир салган аманатыңыздар менен ушул иштер болуп атат туугандар. Ушул иштерди сиздер кылып атасыздар. Мен жоңган ортодо көпүрөмүн. Буну мен кылып атам, мен жасап атам эмес. Алланын буйругу менен, Алланын себеби менен биз көпүрө болуп атабыз. Бирок бунун баардыгына өтө чоң себепчи болуп аткан, жардам кылып аткан мына сиздер туугандар. Мына ушул жерде кызмат кылып аткан усталарга дагы канча кече күнү мына 140 миң сомго дубалы турду. 125 миң сомго фундаментин куйганбыз. 265 миң сом болуптур уста акысы буга чейин. Мына ошол уста акысын дагы сиздер бердиңиздер. Кирпичтер кетип атат, цементтер кетип атат. Эмнеге күндөп тынбай материалдар келип атат, Арматура. Мына арматура 1700 метр фундаментке арматура кетти. 1700 метр арматураң 39 сомдон. Кече Сесмопоиска 1150 метр дагы арматура кетти. 39 сомдон метри. Мына токулуп аткан сетка мыктар кетет, ар бири 4 сомдон. Канча сетка мык кетип атат, зым кетип атат, мыгы кетип атат, цементи кетип атат, мына кетип аткан шагылдары дагы акчага түшүп атат. Кыскасы бу жерде стройка ушунчалык каражат талап кылат, бирок ошентсе дагы иш токтобой атат, Кудай кааласа. Эл бар экен, журт бар экен, токтогон жок. Аба мына жерде 28 миң сомго тураланып, 28 миң сом мен ушу банкка барганыңыздарга 200 сом жол киреңиздерди аймалып койдум. Банкка барып, үйүңүздөргө салып, бала чакаңыздарга салып, анан ушул тапканыңыздарга Алла таалам берекесин берген болсун. Чынында пешене териңиздер менен таап атасыздар. Азбы көппү эмгегиңиздер менен таап атасыздар. Аз болсо дагы Алла таалам берекесин берет. Ажакебиз айткандай, Кудай кааласа, тапканыңыздарга берекесин берсин Кудайым. Ден соолук болуңуздар, оорубаңыздар. Мына ушул жерде сонун кызматты кылып атасыздар. Ушул кызматыңыздардын акыбетін, үзүрүн, акыреттик жашоодо көрөсүздөр иншалла. Сиздерге чоң рахмат. Мен ушул жерден айтам да, кече күнү көп мен өзүмдүн жакындарым, досторум, жерде тааныштарым да уста болуп иштешет. Мына урматтуу туугандар, ушул соопту өзүбүз кылсак болот эле. Мына караңыздарчы, бөтөн эл, бөтөн жерден келишип, акчасын да алып кетип атышат. Дуаны да алып кетип атышат, и соопту да алып кетип атышат. Караңыздарчы. Эч бир пешенесин тырыштырып, же бир кабагым кашым дебестен, бир сонун ыраазы болушуп, ушул иштерди жасашып, дуаны алып, батаны алып, соопту да алып кетип атышат. Ушуну биз кылсак болобу эле деп мен суроо салам да, мен канча адамдарга айткам, кылайлымы ону, өзүңөр кыласыңар, эл алганды аласыңар. Момундай ишти Алла таалам жана өткөндө ажакем айткандай ар бир пендеге эле насип эте бербейт экен да. Албетте. Пешенеси жазылган инсанга насип этет экен, мына Кудайым ушул агаларыбызга насип эткен экен, сонун кылып атат. Барыңыздарга чоң рахмат анда. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик, күч кубат берсин Кудайым, Дагы да иш бүткүчө эсептеше беребиз Кудай кааласа. Биз сиздердин наразы болбойбуз иншалла. Эл бар, журт бар, Кудай кааласа баары жакшы болот. Мына ушундай туугандар, барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Мен ар бир нерсени отчет катары видео тартып турам. Берип атсам дагы, алып атсам дагы чегин кошуп, ар бир бул жумуш кантип бүтүп атат? Бул жумушту кимдер кылып атат? Кимдер аркылуу туруп атат? Ошол боюнча отчет бердим. Баянда мактануу түрдө эмес, жарыя түрдө эмес, туура түшүнөсүздөр. Бул отчеттук негизде. Жана садакатуу жарыя деп коет. Башка инсандар көрүп, ойгонсо экен деп ушул видеолорду тартып атам. Эч бела менен кабары жок инсандар ойгонсун деп атам, урматтуу туугандар. Бир кирпичке салым кошо албасаңыздар да, мына ушул жерде кызмат кылып аткан усталардын акысына жардам берип каларсыздар балким. Бул жерде азыр мына Сесмопоискин примерно эсептегенибизде эле метрин биз кече күнү 260 сомдон эсептештик. 50 миң сомдун тегерегинде Сесмопоиск эле болот экен. Ишо мунун экинчи кабаты бар, урматтуу туугандар. Чатыры жабылат, чатыры канча сомго жабылат, аны да Кудай билет. Ошондуктан кайдыгер карабаңыздар, колдооңуздар,
Жок дегенде дуа кылыңыздар. Жок дегенде туугандар ушул видеолорду класс басып, подписация басып, биздин Ак-ниет аманат YouTube каналыбызга подписацияны басып, катталып, ушул видеолорду поделиться кылып, бөлүшүп коюңуздар. Мен ушуну суранам. Дуа кылып коюңуздар туугандар. Баарыңыздарга рахмат. Аллах разы болсун. Анан мен байланыш үчүн телефон номерибизди айтып кетейин. Кантип байланышсаңыздар болот? Биздин WhatsApp Элсон байланыш номер бир эле номер кызмат кылат. 705 менен 337790. 705 менен 337790. Сбербанк карта дагы бар. 4276 3801 1576 1699. Медербек Мусаевич деп чыгат. Жана фонддун бүт реквизиттерин описанияга жана комментарийга жана темага коем. Ошол жактан көрүп, урматтуу туугандар, 1 сомдон болсо да кайдыгер карабастан салым кошуп калыңыздар. Бул иштерге болбосо башка жумуштарга, мечиттерге, эл пайдалануучу мекемелерге себепчи болуп калыңыздар. Аллах таалам сиздерди себепчи кылган насип эткен болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Şunu aytyapman, olayken, bereken, magazinni bilib qo'yinglar qanaqaligi. Yo'q, ekan razmeri qancha ekan? Bari birden ekan shu. Shuni ichiga qo'yyapti shunaqa. Orasini al. Rozet qo'yyapti. Bilib qo'ying. Просто ertaga magazinga aytsangiz bo'ladida, unaqa berma.